Амансыздарбы, кадырлуу көрөрмандар. Эсимде изилдөө аянтчасы эсимде жаңы подкасттын баштайт. Бул подкаст деги эле кыргыз тарыхы, иденттүүлүгү, деколонизация темаларын камтыйт. Бүгүнкү биздин подкасттын алгачкы коногу жакында эле Эверест чокусун багындырган Кадыр Сейдилхан мырза. Саламатсызбы, Кадыр мырза? Биздин ошол чакыруубузду кабыл алып келип бергениңизге терең ыраазычылык. Бул подкастты менин кесиптешим экөөбүз Талгат Жумашев жана Гүлзат Алагөз алып барат. Рахмат сиздерге да чакырганыңыздарга. Кош келиптирсиз. Эми Эверест чокусун, дүйнөнүн эң бийик чокусун бизге бир караш болсо да жакыныраак сездирдиңиз. Биздин арабыздан эле чыккан байкебиз ушинтип багынтып атканына аябай биз сыймыктанып кубанып турабыз. Жана айтып койсоңуз, бул канчалык даярдык көрдүңүз ошого чыгуу үчүн? Кээ бир интервьюларыңызды угуп калсак, сиз мындай аларчага эле чыгып, аларчанын чокуларынан анан эле Эверестке чыгып кеткенде оңой сезилип атат да, бирок абдан татаал болсо керек. Абдан татаал, туура айтасыз. Мен 3 жылга жакын болуп калды. Бул 2020-жылы пандемияда ооруп калып, ошондон кийин айыккандан кийин тоого чыгууну баштаганмын. Анан ошол тоодо Аларчада баштадым биринчи. Аларчада баштап альпинисттер менен таанышып, анан ошол кызыгуум. Өзүм тоодо чоңоюп, тоону маани берчү эмесмин. Тоо эми баягы эле тоо депчи. Анан 20 жылдай шаарда жашап калганга, анан кайрадан тоону жаңыдан көрүп, тоо мен үчүн жаңыдан ачылды. Тоого болгон мындай сүйүү деп койсом болот. Анан тынбай тоого чыгып баштадым. Ошол тоого чыккан учурда анан ошол кичинекей бала кезимдеги кыялым Килиманджарого баруу болчу. Бул 85-86 жылдардагы кыял болчу. Унут да калган. Ошол кокустан бир эсиме түшүп, анан ошо Килиманджарого барам деп барып, анан ошол Килиманджарого ийгиликтүү чыккандан кийин дүйнөдөн келген альпинисттердин, туристтердин суроосу мага болгон. Сен эмне жети чокуну жасап атасыңбы программаны деген суроо болчу. Ал жети чоку жөнүндө мен маалыматымды эле эч билбейт деле болчумун. Анан Кыргызстанга келгенден кийин жети чоку эмне экенин изилдеп баштап, ошол 6 айдан кийин ошо жети чокуну жасайм деп ошо Килиманджародон кийин эле чечкемин. Бирок 6 айдан кийин ошол экинчи тоо, Европанын эң бийик тоосу Элбруска баргамын. Андан кийин 22-жылы Түштүк Американын эң бийик чокусу Аконкагуа, Түндүк Американын эң бийик чокусу Денали, андан кийин Антарктика материгинин эң бийик чокусу Винсон тоолорун басып өттүм. Ошондо 5 чокуну басып өтүү деген бул абдан 2 жылдын ичинде катуу даярдык. Андан сырткары ар бир ошол тоолордун ортосунда мен Аларчада абдан катуу даярдандым. Ошо альпинизм бул физикалык жактан, анан техникалык жактан даярдануу керек. Техникалык деген эми баягы тоодо, асказоодо ошол басып эмес, баягы тырмышып чыгуу, музга чыгуу болуп, түрлүү болуп бөлүнөт. Ошонун баардык тоолордо ошол негизги жок дегенде баштапкы тажрыйба керек болчу. Ошон үчүн мен абдан катуу даярдандым десем болот. И ошол жети чокунун бирөөсү, мисалы Аконкагуа 7000ге жакын, 6964 метр, адашпасам 62 метр беле, адашып атам, мүмкүн, толук мүмкүн. Ошол эле Деналини алсак, кече 4-түндө биздин Эдуард Кубатов, Андрей Ерохиндер ийгиликтүү чыгып келишти. Бул Антарктидадагы. Антарктидадагы. Ошол чоку мисалы дүйнөдөгү эң суук чоку да. Бул абдан кооптуу, абдан жаракалары көп. Ошол эме эң дүйнөнүн топ турса керек, дүйнөнүн эң суук тоосу деп эсептелинет. Кайсы бир 79-жылыбы дүйнөдө рекордтук суук болгон 83 градус. Ошого окшогон тоолордун түрү бар, ошондо ошого даярдануу керек болчу. Мен ошол даярдыктардын баарынан өттүм. Айрыкча акыркы 1 жылда Эверестке бара турганым 2 жыл эле мурда чечилген. Себеби Эверест ошол жети чокунун бирөөсү.
Азия материгинен жана дүйнөнүн эң бийик чокусу болгондуктан ошол долбоорду баштаганда эле белгилүү болчу. Ошон үчүн мен абдан даярдандым. Ал даярдыкка эмне кирет? Ошол ар бир күнү ошол шаардагы болгон жана спорттук немеде аянтчада машыктым десем, андан сырткары жумасына бир жолу жок дегенде, жумасына бир жолу кышы жайы дебей ошо Аларчадагы 4200 4500 ошол эле жана мугалим чокусу деп коебуз, учитель чокусу жана комсомолец чокусуна тынбай чыгууларды, ошол эле бокс чокусу, радсек, анан корона деп ар бир жумада бир жолу чыкканга аракет кылдым. Кээ бир күндөрү бир жумага чейин көтөрүлүп кетип, бир жума ошол жакта жашаган күндөрүм болду. Ошон үчүн даярдык ошондой. Ошондо сиз 7 материктеги 7 чокунун азыр 5өөнө уже чыгып бүттүңүз. Эберес 6-чысы болду. Эми азыр ошо Австралия материгиндеги Австралиянын эң бийик чокусу калды. Ошол. Ушул жакта чыгып атканыңызда бир өкүнүүлөр болду. Мен эмнеге баратам депчи, өмүрүңүзгө коркунуч келген учурларда? Кыска учурларда, кыска убакытка болот, кыйналганда ошондой ойлор келет. Ошондой ойлор келгенде андан ары күч топтоп, өзүңүздү мотивация кантип ала алдыңыз ушул учурда? Эми ошо аябай алдыга максат коюп, биринчиден, экинчиден бул тоолорду айтып атпайм башында, бул менин тоого болгон сүйүүм го депчи. Себеби тоодон түшкөндө өзүмө убада берип келген күндөрүм, учурларым көп болду. Болду, экинчи чыкпайм деп, токтотом деп. Анан шаарга келип, Бишкекте 3 күн, 4 күн, ашып барса 5 күндөн кийин кайра эле куржунумду чогултуп жөнөп калам. Анан сагына баштайсыз. Айтсаңыз, мен мисалы өзүм ошол Кашкас айылынанмын, Аларчанын оозунда да. Билем. Ооба, көп эле ошо мал жайып деле, сейилдеп деле тоого чыгып калып жүрөбүз. Бирок эч качан мындай бир чокуну багынтуу мындай ойго деле келген эмес да. Мага ошол болсо тиги мөңгүн түбүнө чейин барып, тегерек четти карап суктанып кетем. Бирок ошончо үстүнө чыгып бир багынтып андай ой болгон эмес. Эми ар бир эле адамдын бул ар кандай кызыгуусу болот. Бирөө тыйын чогултат, бирөө марка чогултат, бирөө ушинтип мисалы тоолорду багынтат деген. Сиз үчүн бул хобби десек болобу же негизги азыр ишиңиз ушу альпинизмге байланыштуу болуп калдыбы? Жок, ошо мен бул өзү бул жаш кезимден спорттун ар түрүнө барып көрдүм. Мектепте окуп жүргөндө каратеге барып жүрдүм. Аябай жакшы көрөт элем. Ал учурда баягы Брюс Ли дегендердин кинолору чыгып, баарыбыз кызыкканбыз. Анан кийин айылда жашаган үчүн эч бир андай коом жок болчу. Спорт зал деле жок болчу. Анан кийин студенттик кезде ошо каратени улантып, анан кийин кикбоксинг мода болуп, ошого өткөнмүн. Андан бул Жан-Клод Ван Дамдын таасири болсо керек. Андан кийин шаарга Бишкекке келгенде ошо япон маданиятына кызыгып, ошо самурайлардын маданиятына кызыгып, кендо менен машыгып жүрдүм. Анан бирок ошонун баардыгын мен өзүмдү зордоп, мындай уялганымдан намыстанып эле бир белгилүү немелерге жетип жүрдүм да, ийгиликтерге. Кичинекей чакан өзүм үчүн. Анан бирок мындай жүрөгүмдөн жактырып немет алган эмесмин да. Бул тоого чыгып баштагандан бери мен өзүмдүн хоббимди, өзүмдүн ошо алектене турган спортумду таптым десем болот. Көптөр айтат, эми бул спорт эмес, бул ар түрлүү. Мен үчүн спорт катары эле ошондой эле кабыл алам, ошондой кызыгуу. Бул ушул тоого болгон сүйүүңүз ушу балалыгыңыздагы Алайкуудагы тоолор менен байланышканбы? Менимче мен ошого байланыштырам, себеби өзүм тоодо жүрүп, анан кийин Бишкекке келип, тоону унутта калып, анан ошо боюнча баягы өзүм тоодо чоңойгон үчүн маани бербей жүрүп, анан кийин ошо пандемиядан кийин жаңыдан көргөндө ошол таасир этти, балалыгымдын таасири болсо керек деп ошондой эле ойлойм. Азыр Аларча жөнүндө да айтып атпайсызбы? Ушул интервьюңуздан көрүп калдым, биздин Аларчада альпинисттерге керек 6 бир этаптан өтүүчү тоолор, мөңгүлөр, чокулар бар деп.
Анан ушул сиз альпинизмге киргенден баштап Кыргызстанга келген альпинисттер же альпинизмге кызыгуулар жөнүндө айтып берсеңиз. Өзүңүздүн ошо интервьюңуздарында байкап калдым да, кыргыздар мурун альпинизмге деле чыкчу эмес, орустар бизди көргөндө таң калып карашчу деп. Анан кыргыздар ушул багытка кантип келип калышты, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Мен ошо бул Советтер Союзунун учурунда Кыргызстандагы альпинизм абдан эле күчтүү болгон экен. Ошол бул өзү мындай аскердик дагы жактан жарым аскердик деп бул альпинизмди ошентип эсептешкен, себеби альпинизм менен алектенген адамдардын баардыгы ошо аскердик немеде учет деп коет, аскердик тиркемеде турушчу экен да. Анан ошол кийин Советтер Союзу тарап кеткенден кийин ошо Советтер Союзунун учурунда мен бир эки эле атты уктум кыргыз кишилерди ошо альпинизмге, ошо альпинисттердин арасында аралашкан. Анан мен жаңыдан тоого чыгып ошо альпинизмдеги атактуу альпинисттер менен таанышып баштаганда алар мени тамашалап күлчү. Силерди бияктан көрсөк биз мындай экзотика катары эле сезилчү тоодо. Анан биринчи таасири менин көптөгөн тааныштарым ошол пандемияда чет өлкөлөрдүн баары жабылып калып, ошо акчалуулар деле мурда мисалы бир кайсы бир деңиздин жээгине учуп кетсе, ал учурда бүт өлкө дүйнөнүн баары жабылып калганда каяка барышын билбей, ошонун таасири дагы чоң болду деп ойлойм. Анан ошол эле учурда 21-жылы Эдуард Кубатовдун Эверестке чыкканы да чоң таасир берди деп мен ойлойм да. Анан ошол эле учурда мен дагы параллелдүү баштап калдым. Эльбруска чыктым, Аконкагуа, Килиманджаро болуп, анын баарын соц тармактарда жайгаштырып, ошодон да көп кызыгуу болуп кетти го деп ойлойм. Анан официалдуу немелердин айтуусуна караганда ошо 2020-жылдан 21-2 жылда 120дай ошол трекинг, хайкинг жана тоого чыгуу боюнча кызмат көрсөткөн 120дай компания ачылыптыр. Минюстун немесинде катталган официалдуу немеде маалыматтарда. Менимче ошол үч багытта негизги түрткү болду го деп ойлойм. Анан аларча дагы тоолор боюнча бул Аксайский Подкова деп коет эми, жана Аксай мөңгүсүнүн тегерегиндеги тоолор. Бул эми мен дайым айтам, Кыргызстан альпинизм боюнча мындай альпинисттердин дүйнөдөгү бир жок дегенде 5 өлкөнүн бирөөсү боло алат. Бул эми Непал өлкөсү, Пакистан өлкөсү, ал жакта да аябай кызмат көрсөтүү боюнча аксаган үчүн азыр непалдыктарга уруксат берип, непалдык компаниялар ошол азыр Пакистандагы 5-8 миңдик тоо бар. Кызмат көрсөтүү жок болгон үчүн мурда эч ким барчу эмес. Азыр акыркы 3 жылдан бери непалдык компанияларга уруксат берип, Пакистан өлкөсү азыр ошо тоолордун баарына непалдыктар кызмат көрсөтүп, 2 жылдан бери абдан альпинизм өнүгүп атат ал жакта. Анан өзүңүздөр билген Европадагы Альпы тоолору, анан Түштүк Америкадагы, Перуда, жанагы Аргентинада, Чилидеги вулкандар, ошолор. Анан биз ошолордун катарында эле биз айрыкча Азияда бир 3 өлкөнүн бирөөсү, 2 өлкөнүн даже бирөөсү боло алабыз. Себеби бизде 93% тоолор түзгөн үчүн аларча да ошол альпинизмге керектүү болгон альпинизмдин баштапкы жаңы үйрөнчүк адамдар чыга тургандан баштап дүйнөдөгү эң күчтүү альпинисттер чыга турган категорияга бөлүнөт. 1Адан 1Б деп, анан 2А, 2Б, 3А, 3Б деп 6 неме бар, 6 категория 2ге бөлүнөт, 12 категория. Ошонун баардыгы ошол бир кичинекей алакандай болгон кичинекей колотубуз ошол Аксай мөңгүсүнүн тегерегинде бар. Ал ошондой эле жер, мисалы жанында кошуна эле Аламидин капчыгайында дагы ошондой жерлерибиз бар. Ошо Бишкекте эле бир 4-5 ошондой жерибиз бар Кыргызстанда, чүй-өрөөнүндө эле. Көлдү айтпайлы, көлдө андай ондогон жерлер. Ошто, Баткенде болсо дүйнөдө альпинисттердин баардыгы билип тааныган, бирок биз кызмат көрсөтө албаган үчүн келе албаган Асан-Үсөн деген тообуз бар. Буну Азиянын Патагониясы деп коет. Патагония
бул дүйнөнүн эң кооз жери деп эсептелинген. Ошол Патагонияда бийиктиги 1,5 метр болгон зоолор бар. Бул жалама эле аска зоо. Канчалык зоо чыгууга оор болсо, дүйнөдөгү атактуу альпинисттерди ошончолук тартат да. Анан ошол жерге эч кимди тарта албай атабыз. Кадыр байке, ошол альпинисттик туризмди өнүктүрүү боюнча кандай кыйынчылыктар бар? Сиз муну айтып кеттиңиз, татыктуу кызмат көрсөтө албай атабыз деп. Биринчиден бул кыргыз бизнес жамааты үчүн деле бул белгисиз багыт болчу да. Анан эми азыр менимче кызыккандар көп. Азыр эми мен тоодо жүргөндө дагы, эл аралык ошо тоолордо жүргөндө дагы абдан Кыргызстанды канчалык максималдуу мындай Кыргызстан жөнүндө айтып бергенге аракет кылам. Анан эң жакшысы башка багытта, бизнес багытында көп выставкаларга барып, бизнесте жүргөндө өнөктөштөр менен жолукканы, дүйнөнүн ар бир өлкөсүнө барганда эле Кыргызстан десең эле эч ким билбейт да. Кыргызстан десең, Кыргызстан каяктал, Өзбекстанбы же Күрдистанбы же Казакстанбы деп эле сурап, аны Кыргызстан жөнүндө түшүндүрүш үчүн эле бир жарым саат учур кетчү, убакыт кетчү. Азыр болсо альпинизм дүйнөсүндө 99% Кыргызстан десең, Ленин чокусубу, Хан Теңир чокусубу деп бүт баары билет. Ошон үчүн эмнеге келбейсиңер десең, ошо шартыңар начар дейт. Шартыңар начар, ошон үчүн бардык эле анан ушинтип калды. Анан милициядан бир аз ыдык көрүп калдык. Анан туалеттериңер жок, анан тигиндей мындай деп ушу шарт жоктугуна байланыштуу. Альпинизм бул байлардын алектенген спорту. Көбүнчөсү абдан бай адамдар алектенет муну менен. Ошон үчүн алардын да өзүнүн баягы өздөрүнүн комфорттуу бир кызмат көрсөтүүлөрдү каалашат да, ошон үчүн көп келбейт. Ошо биз Кадыр байке айтып коет эмеспи? Эгерде хоббиңди алектенген иш кылып алсаң, сен өмүрү иштебейсиң, сен рахат алып эле жүрөсүң деп. Сиз ишкер катары балким ушул багытта иш алып баруу жөнүндө ойлонуштурдуңуз беле? Ушул багытта азыр жакын арада ошол Непалдагы эң алдыңкы компания болгон, анан ошол Европа тарапта Америкадан жакын ошо тоодо таанышкан досторум ошол багытта изилдеп келебиз деп, ошо менин сунушум менен келе жатышат. Анан эми ал чоң инвестиция керек, ал үчүн тик учак алуу керек, кызмат көрсөтүү үчүн 1-2 жок дегенде. Ошентип анан булар альпинизм эле жагын эмес, бизде абдан ыңгайлуу экен да. Непалдагы тоого чыгуу сезону убактысы учуру бүткөндө Кыргызстанда башталат да. Кайсы айларга туура келип калат? Бул июльдан баштап август 2 ай. Непалда болсо апрелден башталат, башынан. Марттын аягы апрелден башталат, майдын аягында бүтүп калат. Тоолор жабылат, муссон келет, тоого чыгууга мүмкүнчүлүк болбой калат. Ошон үчүн ошо жакка келген альпинисттердин баарын Кыргызстанга, баарын болбосо жарымын бура алсак, бул абдан эле бир чоң масштаб болмок да. Анан ошол багытта эми балким жергиликтүү инвесторлор да кызыгып калар деген үмүттөр бар. Ошону азыр көбү түшүнүп баштады окшойт. Анан менимче Кыргызстанда альпинизмдин келечеги абдан чоң. Ушул ар бир жолу тоого же чокууга чыгып атканда өзүңүздүн өмүрүңүз менен кандайдыр бир деңгээлде риск кыласыз, туурабы? Анан өткөндө сиздин ушул Эвересттен келгенден кийинки видеоңуздан көрүп калдым мен, ушул завещание жазып коюп кеткем деп. Тоого чыгып, ушул өзүңүздүн өмүрүңүздү рискке келтирүү ушуга стоит деп ойлойсузбу? Бул эми дагы бир жолу кайталап калам, ошо бул мен ал жөнүндө да көп ойлондум. Анан мени ошол пандемия учурунда өлүмгө болгон, жашоого болгон көз караш өзгөрдү десем болот. Анан кайсыл учур, каякта деген мен үчүн мааниси деле жок. Анан эми болот балдарың үчүн, өз туугандар үчүн сана тартасың. Бирок антейин десең өзүңүздөр көрүп атпайсызбы, шаарда деле канча. Анан ошол бул
буйрук. Тоодо сөзсүз абдан эле риск көп, абдан өлүм менен жашоонун кандай десем мындай ортосуна түшүп калган учур көп эле болот. Анан бирок баягы эле кайра эле ошол өзүңдүн сүйүү кайра эле жеңип кетет ошондой. Менде мындай суроо болуп атат да. Билбейм, балким ар бир тоонун өзүнүн сүрүү болсо керек, туурабы? Сизде кандайдыр бир багынткан чокунуга кайра чыккыңыз келеби? Мисалы машыгып бул жака барып атыптыр Саларчага. Аны эсептебегенде, мисалы кайрадан Эверестке чыгат белеңиз. Сизге негизги максатыңыз ошондой чокуну бир жолу чыгып кандайдыр бир галочка коюубу, же болбосо ошол сезимдерди, билбейм, ошол тоонун сүрүн сезиш үчүнбү? Тодо мисалы Эверест жөнүндө айтып берсем, Эверестке мен өзүмдү тоодон түшкөндөн кийин эми мындай да, дүйнөдөн атактуу альпинисттер келди. Анан бул баягы буйрук дегенге тоодо көбүрөөк ишенүүгө мажбур болот экенсиң, себеби ошончо сен алардын жанында бир жаңы үйрөнчүксүң да. Бирок эмнегедир сен чыгып калдың, алар чыга албай калган учурлар көп болот да. Анан азыр мен казактын атактуу биз кыргыздар альпинизм жөнүндө түшүбүзгө кире электе 14-8 миңдик чокуну кычкылтексиз багындырган Максут Жумаев деген жаш эле жигит. Эми ал да Назарбаев өзү колдоп, өлкө колдоп берген, бирок ошентсе деле ошол жигит мисалы быйыл Непалдагы бир 8 миңдик тоо бар, өзү мындай өтө деле оор деп эсептелинбейт. Ошол жерге барып, анан ошол келгенде ал дагы ошо аба ырайына байланыштуу чыга алган жок, болбосо ошол 14 чокуну багындырган жигит да. Кислородсуз. Бул жолу чыга алган жок. Андан эң кызыгы испаниялык дедиби, голландиялык эсимде жок. Эми ал адамды бүт баары эле тааныйт экен, мен эсимден аты чыгып кетти. 83 жашта экен. Ойбой. 8 миңдик тоону жасап чокусуна чыгып, жалгыз ошо Дуалагири деген жалгыз тоо калган. 16 жылдан бери келет экен. 16 жылдан бери чыга албайт. Анан эми бул буйрук да. Анан ошондой эле абдан көп учурлар болот экен. Эми сен кече эле акылдашып, сен алардан акыл сурап аткансың, себеби 30 күн ошол негизги жатакта чогуу тоого 2-3 күн чыгып келесиң, кайра эле ошол жерде 5-6 күн күндө чай ичесиң, кофе ичесиң дегендей баарлашып, аларга суктанып, мисалы мен ошолорду тирүү көрсөм, учурашсам деп жүргөн адамдар, кыялданып жүргөн адамдардын баары менен ошол жерде жүрөсүң, бирок жаңы эле келип үйрөнгөн сен чыгып кеттиң, ал чыга албай калса, ошондо мындай буйрук бар окшойт. Бул дагы тоон кээ бирде мындай адамды кое бербей коет окшойт деген учурларды келди. Анан тоодон түшкөндө мен өзүмдү физикалык жактан абдан жакшы даярданганымды сездим. Андай кыйынчылык болгон жок. Бирок моралдык, психологиялык жактан өзүм бир аз даярдыгым начар экенин мойнума алдым, себеби ошол чоккуга чыгып алып туруп мен Манастан Манас китеби менен чыктым да. 3 килограмм 750 грамм да. Анан тоодо ал китепти көрүп бардык эле эмне кереги бар деп айтышты. Кыргыз, крейзи кыргыз деп. Шинди деп. Анан түшүндүрүп айтып берсең, анан туура түшүнүшүп, аябай суктанышат, бирок ошол жерде Манастан үзүндү айтам деген өзүмдүн максатым бар эле, ал эшикке ашкан жок. Анан бир туугандарым өзүмчө, анан кыргыз элине өзүнчө, анан негизги максатым ошол апамды 91 жашы менен куттуктап Кыргызстандагы аял затын арнайым деген негизги максатым болчу. Жалгыз ошону аткара алдым. Себеби сууктун, анан кыйналгандын негизинде мен өзүмдүн максатымды аткара албай, ошол жерде кичине ичимде өкүнүч калып калды. Ошон үчүн кайсы бир учурда Эверестке кайра чыгам деген. Себеби Эвересттин кооздугунда жакшы маани берип көрө алган жокмун. Баягы психологиялык жактан, моралдык жактан чарчап калган үчүн
мындай эмоция болуп калдым, эмоцияга алдыргандай учурлар болуп калды да. Ошон үчүн ошол жерде бир аз ичимде мындай өкүнүчтүү учур калып калды. Жакшы себеп бар экен да дагы кайтып барышкан. Ошон үчүн балким бир кайра чыгышым мүмкүн, толук мүмкүн. Ошо өзүңүздүн эки кызыңыз, уулуңуз бар экен. Анан тоонун башынан ошо чокудан бул чыкканыңызды, багынтканыңызды ошол апаңызга өмүр uzun болсун, кыздарыңызга дегиле кыргыз тандын аялзатына багыштадыңыз туурабы? Арнадыңыз туурабы болот го. Сиз өзүңүздү феминист сезе аласызбы? Сезесизби? Мен байкем айтып калды эле да. Кыздуу болгондон кийин мен кааласам каалабасам дагы феминист болуп калдым. Мен деле ошондой ойдомун. Мен дайыма айтам, мен биринчи кызым төрөлгөндөн мен ошол күндөн баштап феминистмин деп. Ооба, сураган себебим кандайдыр бир феминизмден бизде башкача мындай чечмелеп үйүп атышпайбы бул деген. Эми аялга болгон урмат деген эле сөз да. Аял заты сенин апаң, аял заты сенин кызың, эжең, бир тууган карындашың. Анан кайра эле сен ошол эле аял затына зордуксоң булук. Эми бул көптөн берки жүрөктө оюп жүргөн маселе болчу. Мен тиги 90-жылдардан бери эле эркектер үйдө туруп аялдарын эч өмүрүндө көрбөгөн, даже орус тилин бир орусча сөз билбеген аялдарын Орусияга жөнөтүп, Казакстандын базарларына жөнөтүп, анан өздөрү бала багымыш болуп үйдө отуруп, ичип кетип, ушундай өзүм көрдүм да, мен жашоомдо дагы көрдүм, жакындарым да ошондой болду. Бул көйгөй андан келип бер жакта Бурула, Айзада ошондой маселелер көптөн бери аны айтам деп мен Бишкекте отуруп эле айтсам мени ким укмак эле. Бир жакшы бир учурду тандап издеп жүргөм. Анан ошол учур ошол Эверестте болуп, ошону ишке ашырдым, бирок жанагы максаттарым ишке ашпай калды да. Кадыр мырза, айтсаңыз, ушул аялдар жөнүндө сөз болуп атпайбы? Альпинизмдеги аялдар жөнүндө кыргыздардын арасынан альпинист аялдар чыгабы? Анткени сиздин башка маегиңизден Асел деген айым жөнүндө угуп калдым. Деги эле ушул аялдардын кызыгуусу тоого чыккан же альпинизм боюнча айтып берсеңиз. Бизде Кыргызстанда Кудайга шүгүр азыр альпинизмге кызыккан кыздарыбыз абдан көп. Ошолордун сап башында ошо Асел Байбагышева, бул абдан күчтүү. Ошол эле 3 баласын өзү жалгыз, балдардын өзү жалгыз тарбиялап аткан, мындай ийгиликтүү инсан. Жана ошол эле учурда ошон альпинизмге үлгүрүп, ошо балдарын татыктуу тарбиялап аткан аз келгенсиз, альпинизмге үлгүрүп, абдан күчтүү аялдардын эле мындай айымдардын эле арасында эмес, бул альпинисттердин арасындагы бир күчтүү альпинисттердин бирөөсү. Анан эми альпинизм кымбат болгон үчүн азыр ал чоң тоолорго чыга албай атканы белгилүү, бирок буюрса биз аракет кылып, ошол балким биринчи федерацияда да аракеттер жүрүп атат, Эдуард Кубатов да аракет кылып атат. Мен өзүм дагы аракеттерим бар. Бир долбоор жасап, Аселди өзүн же болбосо кыргыз айымдарынан турган бир экспедиция кылганды ойлонуп жүрөбүз. Мен оюмда бул план ошол тиги Непалда дагы ал жакта өнөктөш компания менен ал жөнүндө сүйлөшүп, алдын ала бир долбоорлорубуздун бир эскизи бар. Бирок азырынча мындай ишке ашат деп айта албайм, бирок ашырганга аракет кылабыз. Кыздарыбыз абдан көп. Анан альпинизмде айымдар эркектерге караганда алдаганча кыйын. Себеби мынау альпинизм боюнча дүйнөдө жаңылык жараткан Нимсдей Пуржа деген бар, Нимс Пуржа деген атактуу непалдык. Ошол 6 айда 14-8 миңдик тонну чокусуна чыгып дүйнөлүк рекорд жасаган. Анан былтыры норвегиялык Кристина Харила деген айым, абдан ошо Манаслууда жакшы тааныш болуп, ошодон бери биз катышып жүрөбүз.
12 тонну Пакистан менен, Пакистанда 5, Непалда 7, 12 тонну жасап, анан 2 тоо калганда Кытай виза бербей койду. Саясий себептерден улам. Баягы уйгур мусулмандарга көрсөткөн кысымы үчүн Норвегия санкция киргизип койгон экен. Ошол бир виза үчүн санкцияны алууну суранып, Кытай виза бербей койгон. Быйыл жакшы, жазында виза берген. Апрелде бул Кристина айым өзүнүн тоого чыгуу программасын баштаган. Азыркы учурда кече акыркы Анапурна тоосуна чыгып 8 тонну бүтүрүп койду. 9 тонну бүтүрдү. 2 айдын ичинде. Азыр мына июндун 15-инен Пакистанга учуп кетет. Пакистанда 5 тоо бар. Менимче 5 тонну 1 айдын ичинде токуп бүтүрүп дүйнөлүк рекорд жаратат. Андан сырткары ошол эле мени менен кече Непалда чогуу болгон украиналык, бирок Парижде, Францияда жашап турат экен. Анна Гутто деген кыз, абдан жакшы досубуз. Биз 1 тонну чыгып келип мынтип эс алып өзүбүздү калыбызга келтиребиз деп жүрсөк, ал 5 тонну 2 айдын ичинде 5 тоого чыгып койду. Ошол эле Алина деген айым, тоже жаш кыз, Кабардино-Балкариялык. Ал болсо 4-8 миң тоого чыгып, азыр бүгүн үйүнө учуп кетем деп жаңы эле сүйлөштүк. Ушундай айымдар ал жактан да кыйын. Дагы бир провокативдүү суроо. Мен ошо кыргыз тилде күйүп жүргөн тааныш байкелерим бар. Ошо кыргыз тилин өнүктүрөлү деп аябай күйүп аракет кылып жүрүшөт дагы. Бирок балдары кыргызча сүйлөбөйт. Орус мектептерге барат, орус окуу жайда. Сиздин балдарыңызчы? Бул көйгөй менин үй бүлөмдө да бар. Менин үй бүлөмдү мындай сырттан өтүп кеткен жок. Менин үй бүлөмө кирип төргө отуруп алган, бул проблема да. Анан эми менин балдарым деле ошол коомго жараша экен. Тилекке каршы мен балдарыбызды бала бакчага, кыргызча бала бакчага алып баралы деп такыр таппадык. Анан айла жок ошо бала бакчада, анан кийинки учурларда ошо балдарыбыздын келечеги жок дегенде мындай жакшы окууларды окусун деп менин чоң кызым Америкага мектепке ошол университетте эле жеке менчик мектептер университеттегидей эле экзамен алышат экен. Ошол мектепке өтүп Америкага кеткенден кийин ойлонуп отуруп, бул жактагы күндө жаңылыкты окусаң бияк мындай позитивдүү эчтеке жок, анан балдары жок дегенде келечеги мындай эме болсун деп мен ошо Туркия өлкөсүнүн борбору Анкара шаарына көчүрүп койгом. Ошол жерде англис мектебинде окуйт балдарым. Анан ошол жака барып, ал жерден түрк мугалимдерден сен эмне өзүңүн тилиңде сүйлөй албайсың деген сөздөрдү угуп, бул жакта мен айтсам эч кандай таасир берчү эмес. Ал жакта башка бирөөлөр айткандан кийин таасирленип, намысына тийип, анан аларды көрүп, мына сен мына биз түркпүз, бир дагы бала өз түрк тилин билбей койбойт, баардыгы билет деген эмелерди салыштырып көрүп, андан соң кыргызчага. Бирок чоң кызым кыргызча сүйлөйт, кыргызча таза сүйлөйт. Мени менен да кыргызча сүйлөшөт. Балким достору менен орусча сүйлөшүп же башка тилде сүйлөшүшү мүмкүн, бирок мени менен үйдө кыргызча эле сүйлөшөбүз. Бирок кичинекей балдарым кыргызчасы жок койсо болчу, азыр үйрөнүп атышат жаңыдан кайра. Ушул кыргыз тили көйгөйү бизде совет ордунан эле калып калды да. Азыр кыргызча сүйлөгөндөрдү бир билимсиз катары көрүшөт. Анан ата-энелер дагы деле орус мектептерге бергенди каалашат да. Өткөндө биз Баткенге барганда, Баткенде мугалим агай сыймыктануу менен айтып атат, мен балдарым кыргызча билбейт, орусча сүйлөйт деп. Ал эми сиздей болуп же Талгаттай болуп балдарын кыргыз бакча издегендер жокко эсем анжа менен санасак чыгат да. Кантип кыргыз тилин азыр биз жаштардан, кичинекей балдардан, ата-энелердин аң сезимде мындай жайылта алабыз? Мен азыр кичинекей ичимдеги мындай жылуулук пайда болуп атат, себеби азыр кыргыз тили боюнча мыйзам кабыл алынат деп. Бул дагы чоң кадам. Мамлекеттик тил, мамлекеттик деңгээлде
өлкө башчылары бул маселеге көңүлүн буруп койсо эле тез эле оңолуп кете тургандай болуп мага сезилет. Анан бул сиз айткандай абдан жугуштуу бир нерсе экен да. Мен мисалы Ошто университетте Ошто окуп, Ошко баягы биз жакын болгон үчүн Каракулжадан, Алайкудан тез кийим кечек алсак да, бир нерсе алсак да Ошко тынбай каттап турабыз да. Анан Ошто теги эле бир орусча сүйлөгөн эч ким жок болчу. Өзбек Оштун диалектиси менен сүйлөшү мүмкүн, бирок орусча эч ким сүйлөчү эмес. Мына Ошто бир жалгыз кафе көңүл ачуу жайы ачылды, Изюм деген. Ошо жерде баягы кызмат көрсөтүүнүн жаңы деңгээлин көрсөтөбүз деп туруп, ал жигиттер Бишкекте дагы ресторандары бар жигиттер экен. Бишкектен бир 3 айга, 4 айга официант алып барышыптыр. Анан ошо жерде орус тил мода болуп кетип, азыр Ошко барсаңыз бир да кафеде кыргызча сүйлөбөй калды. Бир эле мисал да, ушундай экен да. Анан сиз айткандай орусча сүйлөгөн мындай жогорураак сезилет. Анан кыргызча сүйлөсө бул артта калып билимсиз дегендей түшүнүк. Анан эми баягы ОРТ менен РТР деген каналдар өзүнүн иштерин кылып атат. Анысы жок деле мен кызымды мисал кылып кетейин. Биз үйдө кыргызча сүйлөшөбүз. Кызым болсо мультфильм көрүп атып орусча үйрөнүп алды өзү эле. Анан апасына орусча сүйлөйт. Кызым, эмнеге сен орусча сүйлөп атасың? Эмне тиги мультфильмдегилер, ошо мультфильмдеги сен кызыккан каармандар орусча сүйлөшкөнчүмү десек, ооба дейт. Көчөгө чыгат, балдар менен орусча сүйлөйт. Мен аябай кызыктуу бир аябай жүрөгү өткөн маселени айтып берейин. Анан ошо балам Турцияга кеткенде 1-классты бияктан бүтүп кетти, 2-3 класс, 4-класста окуп атат азыр. Анан кийин айтып атпайбы, ошол Турцияга барып таасирленгенден кийин ата дейт, мен садикке барганда мен кыргызча сүйлөсөм, сенин урушканың үчүн мени неме дечү дейт, маскаралачу дейт. Анан мугалими айтчу экен, сен эмне кыргызча сүйлөп атасың? Анан ошондой бизге билинбеген көп нерселер бар да. Анан азыр эми сиз айткандай бул жаатта аябай аракеттер көп кылыш керек. Ошол эле каржыга келип такалат. Ошол эле сиз айткандай мультфильмдерди кыргызчага которсок, жакшы кыргызча мультфильмдерди тартсак абдан жакшы болмок. Сизге да чоң рахмат. Ошого салганга аракет кылып турсуз. Мына Манас эпосун китебин чокуга алып, жаныңызда алып жүрөт экенсиз. Мына жөө жүрүштөргө, үркүндөгү курмандарга эскерүү боюнча катышып, мына бүгүнкүдөй контент жаратып жатабыз, мисалы кыргыз тилинде буюрса. Сиз дагы ошого салым салып турсуз. Аныңызга чоң рахмат сизге. Рахмат. Сиздерге рахмат. Эсимдени мен жакындан тааныгандан бери абдан мындай сиздерге ичим жылып, чоң ыраазы болуп жүрөм. Канчалаган чоң эмгектер жасап атасыздар. Канчалаган унутулган тарыхтарды жаңыртып атасыздар. Ошол эле канчалаган үркүндөн баштап бери согушта курман болгон адамдарыбызды, аталарыбызды таап келип атасыздар. Ыраазымын аябай, чындап эле. Чоң рахмат. Ушу менен бүгүнкү биздин баарлашуубузду аяктасак болот го дейм, Ооба, чоң рахмат. Сизди дагы отуруп эле сүйлөшөбүз дейбиз. Ооба, аябай ойлоруңуз кызыктуу экен, кызыктуу окуялар баштан өткөн экен. Ошо эмне демекчү, сизге чоң рахмат биздин студияга конок болуп кеткениңизге. Сиздерге ийгилик. Кийинки чокууларыңызга дагы ийгилик. Ооба, тилектериңиз орундалсын. Биз да тилектешпиз. Ошо ийгилик коштосун. Рахмат. Рахмат чоң.